Саламатсыңарбы 11 класстын жалпы республикалык тестирөөгө даярданып жаткан окуучулары. Бүгүн силер менен жалпы республикалык тестирөөдөгү темалардан бирөө болгон геометрия темасын карап өтөбүз. Геометрия темасында бизде орточо эсеп менен математикада 60 суроодон 7-8 суроо геометрия менен байланыштуу болгон суроолор болуп турат. Бул жакта биз эскертип өтүп кетишибиз керек болгон нерсе геометриядагы суроолордун көбү аналитикалык геометрия түрүндө чыгат. Бул дегени бизге берилген фигуралар 4 бурчтук, 3 бурчтук, ушул сыяктуу параллелограмм, ромб сыяктуу фигуралардын көпчүлүгүнүн бурчтары координаталар огунда көрсөтүп берилет. Ушул себептен биз бул сабагыбызда силерге ушул фигуралар боюнча кыска маалыматтарды берип өтөбүз. Ал эми калган аналитикалык геометриянын үстүндө көрсөтүүнү өзүңүзгө кошумча документтер аркылуу өзүңөр даярдансаңыздар болот. Биз бүгүн биринчи темабыз катары тик бурчтуу, үч бурчтуу өтөбүз. Андан сырткары 4 бурчтуу темаларда аларда кошуп бүгүнкү сабактын экинчи бөлүмүндө өтүүгө аракет кылабыз. Албетте, биз биринчи тик бурчтуу, үч бурчтукту катылып өтөлү. Бул кыскача айтканда биз муну right triangle темасында көрүп өткөн болчубуз. Англис тилинде көрсөтүп айтып турган болсок, биз right triangle дегенде албетте бизге берилген үч бурчтуктун бир бурчу 90 градус болуусу шарт. Ал эми калган жактарын болсо өзүңөр көргөндөй жактары же болбосо катеттери деп алсак болот. Бир үч бурчтукта эки жак же болбосо эки катет болот. Бул катеттерди мисалы үчүн AB узундугун x, ал эми BC узундугун y деп алып алышым мүмкүн. Ал эми калган AC узундугу болсо англисинде hypotenuse же болсо биздин тилибизде болсо гипотенуза деп айтылат. Бул жакта бизге берилген тик бурчтуу, үч бурчтуктун гипотенузасын табыш үчүн же болбосо жактарын табыш үчүн биз төмөндөгү Пифагор теоремасын колдонобуз. Пифагор теоремасында бизге берилген үч бурчтуктун жактарынын квадраттарынын суммасы гипотенузанын квадратына барабар болушу керек. Аны эмесе мага берилген тик бурчтуу, үч бурчтукта x квадрат плюс y квадрат барабар гипотенузаны h менен белгилеп алып турган болсом h квадрат деп белгилеп алышыбыз мүмкүн. Андан сырткары биз төмөнкү формуланы да колдонобуз. Биз бул формулада Эвклидтин формуласы деп аталып өтүлгөн формула. Бул жакта да өзүңөр көргөндөй бир тик бурчтуу, үч бурчтуктун 90 градус болгон бир А бурчунан BC узундугуна карата бир тик түшүрө турган болсок, жана бул 90 градус менен кесилишкенде, анда эмесе өзүңөр көргөндө АК узундугунун биз h тамасы менен белгилеп алдык. Анда ушул h'тин квадраты барабар p көбөйтүлгөн q. P деген bk узундугу же болбосо bk тамгасынын арасындагы узундук, ал эми q болсо ks тамгасынын арасындагы узундук болуп калат. Ал эми ушул эле формула менен c квадрат же болбосо AB узундугунун квадраты барабар p көбөйтүлгөн a деп көрсөтсөк да болот. Бул жакта p өзүңөр көргөндөй bk узундугу, ал эми a болсо bдан c'га чейин болгон узундук деп айтып кетсек болот. Ошол эле үч бурчтун үстүндө b квадрат барабар q көбөйтүлгөн a. Бул жакта q өзүңөр көргөндөй ks узундугу, ал эми a болсо bдан c'га чейин болгон узундук деп айтып өтүп кетсек болот. Калган окуучуларыбыз болсо бир аз убакыт берели. Ушул убакыттын ичинде силерге берилген бул тестти жазып алсаңыздар болот. Андан кийин сабагыбызды улантайлы.
Başka dagы жазууну жазып алган болсоңуздар, анда биз бүгүнкү биринчи суроосун берели. Бүгүнкү сабагыбыздын биринчи суроосу төмөндөгүдөй. Эгерде тик бурчтуу үч бурчтуктун бир катети 10 см жана гипотенузасы менен экинчи катеттин арасындагы бурч 30 градус боло турган болсо, анда экинчи катеттин тапкыла же болбосо экинчи катеттин узундугун тапкыла деп айтсак болот. Албетте жоопторду True программасы аркылуу бизге жазсаңыздар болот. Азырынча бул суроого жооп келген жок. Анда эмесе сууну өзүм чыгарганга аракет кылайын. Биринчи, биз геометрия менен байланыштуу болгон суроолорду чыгарып жатканда кылышыбыз керек болгон нерсе биринчи тик бурчтуу үч бурчтук дегенде караганда мен биринчи тик бурчтуу үч бурчтукту тартып алуум керек. Тик бурчтуу үч бурчтукту тарттым. Анда анын бир катети 10 см экен. Мен бул жагын 10 см деп белгилеп алсам, ал эми гипотенузасы менен экинчи катеттин арасында бурч дейт, гипотенуза бул жак гипотенуза болсо, бул бурч болсо 30 градус болуп калат. Анда биз экинчи катетти же болбосо бул жерде x деп ала турган болсок, муну табышыбыз керек. Муну табуу үчүн мага берилген 30 градус менен байланыштуу 30 градусту колдонсом болот. 30 градусту бул жакта бул суроону бир гана мезгилдин өзүндө тригонометрияны колдонуп чыгарам. Синус 30 эстеп турган болсок, же болбосо синусту ала турган болсок, синус каршыдагы узундук же болбосо бурчтун тушундагы узундук бөлүнгөн гипотенуза болчу. Анда мен синус 30ду төмөнкүдөй кылып жазылсам болот. Барабар 10 бөлүнгөн гипотенузаны h деп алсам, ушунча жазсам болот. Синус 30 эстеп турган болсок 2ден 1 деп жазып алсак болот. Барабар 10 бөлүнгөн гипотенузанын узундугу h. Бул жактан өзүңөргөндө гипотенуза барабар 20 чыгат. Бул узундук 20 экен. 20 боло турган болсо, мен өзүңөр көргөн бул жакта Пифагор теоремасын колдонуп x квадрат плюс 10-дун квадраты барабар 20-нын квадраты деп x-ти таап алсам болот. X квадрат плюс 10-дун квадраты барабар 20-нын квадраты. Анда эмесе x квадрат барабар 400 минус 100, x квадрат барабар 300. Анда эмесе x барабар 3 көбөйтүлгөн тамыр ичинде 10 көбөйтүлгөн тамыр ичинде 3 деп жооп калтырсам болот. Албетте бул жакта бизге берилген варианттардын ичинде туура жооп көрсөтүлгөн эмес. Бул жактагы туура жооп x барабар же болбосо бизден суралган катеттин узундугу барабар 10 көбөйтүлгөн тамыр 3 деп белгилеп кетсек болот. Каалаган окуучулар мунун жообун дептериңиздерге жазып алсаңыздар болот. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы.
Suro'nu жазылған болсаңыздар, анда кийинки суроону сагыз улантайлы. Кийинки суроо төмөндөгүдөй. Эгерде тең капталдуу тик бурчтуу үч бурчтун гипотенузасы 8 см болсо, анда анын периметрин тапкыла деп берилген суроо. Бул суроо үчүн силерге орточо 1 мүнөт убакыт берели. Андан кийин суроону силер менен бирге чыгарайлы. Азырынча суроого берилген жооп жок. Анда эмесе суроону кайрадан өзүм чыгарайын. Эгерде тең капталдуу тик бурчтуу үч бурчтуктун гипотенузасы 8 см болсо деп берилген суроо. Биринчи анда тең капталдуу үч бурчтукту тартып алышым керек. Тең капталдуу тик бурчтуу үч бурчтук. Тик бурчтуу үч бурчтуктун капталдары бири-бирине барабар. Тең каптал дегенде калай x жана x. Анын гипотенузасы болсо 8 экен. Менден сураганы ушул үч бурчтуктун периметри. Анда өзү көргөндөй тең каптал болгондон караганда эки жактын тең узундугу бирдей. Анда x квадрат плюс x квадрат барабар 8. 2x квадрат барабар 8. Анда x квадрат барабар 4. Бул жактан x мен түз 2 деп жазып алсам болот экен. Анда өзү көргөндөй x 2 боло турган болсо, анда бул үч бурчтуктун периметри болсо ABC деп берилген. Үч бурчтуктун периметринин узундугу барабар 2 плюс 2 плюс 8 барабар 12 деп айтып өтүп кетсек болот экен. 12 см бул бизге берилген үч бурчтуктун периметринин узундугу. Каалаган окуучулар бул суроону чыгарыш үчүн жообун да жазсаңыздар болот. Андан кийин кийинки суроого өтөйлү. Жазылган болсоңуздар, кийинки суроого өтөйлү. Кийинки суроо төмөндөгүдөй. ABC үч бурчтугунун аянтын тапкыла деп берилген суроо. Албетте, силерге берилген бул суроодо бир гана гипотенузанын узундугу берилген. Бирок андан сырткары карай турган болсок, бул үч бурчтуктун бурчтарынын чоңдугу да берилген. Биз бурчтарынын чоңдугун колдонуп, бизге берилген бул үч бурчтуктун эмнесин аянтын тапсак болот албетте. Бул жакта силерге кошумча информация катары бул суроону тригонометрияны колдонуп чыгарсаңар, бул суроонун жообун оңоюраак табасыңар деп ойлойм. Бир аз убакыт берейин, андан кийин суроону силер менен бирге чыгарып көрөлү.
Суроону чыгарайлы. Биринчи, кайрадан карай турган болсок, бул жакта бизге бурчтар берилген. Албетте биз бурчтарды колдонуп, эмне кылсак болот? Бизге берилген үч бурчтуктун калган жактарынын чоңдугун тапсак болот. Биринчи, өзүңөр көргөндөй, мен синус 30га байланыштуу 30 бурчуна колдонуп, синус 30 эмне болот? Ошол бурчтун каршысындагы АС узундугунун бөлүнгөн, ал эми гипотенуза эмне? Гипотенуза АБ узундугу болчу бул үч бурчтук үчүн. Анда синус 30 2-ден 1 деп жазылсак болот. АС узундугун билбейм. Же болбосо ал узундукту x деп белгилеп алайлы. Ал эми АБ узундугу гипотенуза болсо 20. Анда бул пропорция аркылуу барабар x'ти мен 10 деп жазып алсам болот экен. Анда АС узундугу 10. Ал эми мен СБ узундугун табышым керек. Бул үч бурчтуктун аянтын табыш үчүн СБ узундугун кантип тапсам болот? Пифагор теоремасын колдонуп тапсам болот. Анда эмесе 10-дун квадраты кошулган. Ал эми BC узундугун мен y деп ала турган болсом, y квадрат барабар 200-дүн 20-нын квадраты деп алайлы. Анда эмесе y квадрат барабар 20-нын квадраты 400, ал эми 10-дун квадраты минус 100 болуп бул жакка өтөт. Анда эмесе y квадрат барабар 300. Y анда барабар 10 көбөйтүлгөн тамыр 3. Ал эми үч бурчтуктун аянты таба турган болсок, аянт негиз көбөйтүлгөн узундук деп айтып алсак болот экен. Анда үч бурчтуктун аянты бизге бөлгөн үч бурчтуктун аянтын таба турган болсок, барабар 10 көбөйтүлгөн 10 тамыр 3 бөлүнгөн 2 барабар 50 көбөйтүлгөн тамыр 3 түрүндө бул суроонун жообун көрсөтсөк болот экен. Бул суроонун туура жообу 50 көбөйтүлгөн тамыр 3 сантиметр деп берилет. Калган окуучулар бул суроонун чыгарылышында беттериңизге жазып алсаңыздар болот. Андан кийинки темабыз менен сабыбызды улантайлы. Бул суроонда чыгарылышын жазып алган болсоңуздар, анда биз үч бурчтуктар менен байланыштуу болгон, көбүнчө бул бизде кошумча тестте келет, негизги тестте мындай оор суроолор келбейт деп ачык жана так айта алам. Ал эми биз үч бурчтуктар менен байланыштуу болгон кыскача темаларды ушул жерде көрсөк болот. Ал эми көбүнчө суроолор бизде жалпы республикалык тест түрлөрдө 4 бурчтуктар менен байланыштуу болгон суроолор келет. 4 бурчтуктар менен байланыштуу болгон кыскача информацияны берип өтөйүн. Бизге берилген ар кандай 4 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 360 градус экендигин силерге бир сыйра көрсөтүп өтүшүм керек. Өзүңөр көргөндөй AB, CD 4 бурчтугунун ички бурчтарынын суммасы ABCD бурчтарынын суммасын караганыңызда 4 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы ардан 360 градус экендигин айтып өтүшүм керек. Андан сырткары бизде көбүнчө 4 бурчтуктар төмөнкү түрдө да берилиши мүмкүн. Биз төмөнкү фигураны параллелограмм деп да атайбыз. Параллелограммда биз бул жакта көңүл буруп карашыбыз керек болгон нерсе биринчи, бизге берилген 4 бурчтуктун бири-бирине карама-каршы болгон жактары бири-бирине параллель болот. Мисалы үчүн бул жакта AD узундугу менен BC узундугу бири-бирине параллель, ал эми CD узундугу менен AB узундугу да бири-бирине параллель болот. Андан сырткары ушул эле параллельдер
AD uzunluğu bir gana mezgildin özünde BC uzunluğuna barabar, al endi DC uzunluğu AB uzunluğuna barabar boluşu gerek. Al endi bu uzunluklar menен байланыштуу болгон нерсе параллелограммда, ошол эле параллелограммда эми бурчтарында жөнүндө сөз айта турган болсок, бул бурчтарында А бурчу менен С бурчу же болбосо бири-бирине карама каршы болгон бурчтар диагоналдардын тартылган бурчтары ар дайым бири-бирине барабар болот. Мисалы үчүн мен А бурчунун чоңдугун x деп ала турган болсом, С бурчунун чоңдугу да x болушу шарт. Ал эми B бурчу менен D бурчуну да салыштыра турган болсом, B бурчуну мен y градус деп ала турган болсом, анда D бурчу да y градус болуш керек. Булар да чоңдуктары бири-бирине барабар болушу шарт. Бул кыскача параллелограмм жөнүндөгү информациялар. Бизге эң керектүү болгон бир сыйра караттайлап өтө турган болсом, параллелограммда бири-бирине карама каршы болгон жактар сүрөттөн же болбосо фигурадан көрүп турганыңыздардай AD узундугу менен BC узундугу бири-бирине параллел болуш керек. Андан сырткары CD узундугу менен AB узундугу да бири-бирине параллел болушу керек. Ошол эле мезгилдин өзүндө AD узундугу BC узундугу менен узундуктар бирдей, CD менен AB кесиндисинин узундугу да бири-бирине бирдей болот. Андан сырткары B бурчу менен D бурчу, С бурчу менен А бурчунун чоңдуктары бири-бирине барабар. Бул параллелограмм болчу. Андан сырткары bizde төрт бурчтукта ромб бар. Ромбтун өзгөчөлүктөрүн айта турган болсом, ромбтун өзгөчөлүктөрү ромбта бир төрт бурчтук, анын бардык жактарынын чоңдугу бирдей. Мисалы үчүн AB узундугу А менен берилген болсо, анда калган бурчтардын да бардыгынын чоңдугу А болушу керек. Андан сырткары параллелограммдагыдай булардын бири-бирине карама каршы болгон бурчтарынын чоңдуктары бирдей болушу мүмкүн. Мисалы үчүн бул жакта А бурчу менен С бурчу, Д бурчу менен Б бурчунун чоңдуктары бири-бирине барабар. Ал эми ромбтун дагы бир башка бир пропорциясын карай турган болсок, диагоналдары бири-бири менен кесишкенде ар дайым 90 градус менен кесишет ромб. Мында бирибиз шарт. Андан сырткары диагоналдар чыккан жер ар дайым бири-бирин так экиге бөлөт. Бул биз кыскача кылып айтканда ромб болчу. Ал эми кийинкиси болсо трапеция. Трапецияда карай турган нерсебиз, трапецияда негиздери AB жана CD менен берилген. Трапецияны бул жактагы карашыбыз керек болгон нерсеси негиздери ар дайым бири-бирине параллел болушу керек. Негиздер параллел болгондон кийин калган жактары ошого карап өзгөрөт. Ал эми бурчтарына байланыштуу болгон бул жакта да трапецияда A, B, C, D ички бурчтарынын суммасы 360 градуска барабар болушу керек. Трапеция бир гана мезгилинде тең капталдуу трапециялар болот. Тең капталдуу трапецияларда AD менен CD'нын узундугу ар дайым бири-бирине барабар болот. Жана тең капталдуу трапецияда кошумчалап айтып кете турган болсок, бул жакта А жана Б бурчтар бири-бирине барабар, С жана Д бурчтар да бири-бирине барабар болушу керек. Тең капталдуу трапецияда албетте. Буга да көңүл бурушубуз керек. Кыскача төрт бурчтуктар жөнүндө силерге айтып өтүп кетип турган темаларым ушулар. Каалаган окуучуларым жазып алсаңыздар болот. Андан кийин бир 2 мүнөттүк убакыт берейин. Ушул убакыттан кийин кайра суроолор чыгарып улантайлы.
Жазалган болсоңуздар, анда кийинки слайд менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки слайдыбыз төмөндөгүдөй. ABC параллелограммында D бурчу 3x плюс 35 жана B бурчу 4x экендигин эске алып, A бурчунун чоңдугун таптылар. Анда суроону чыгарайлы. Силерге жалабат кыздар 40 деп жооп бериптир. Жакшы. Анда биз силерге кичине мурда параллелограмм боюнча айтып жатканда бири-бирине карама-каршы болгон бурчтардын чоңдугу бири-бирине барабар болуш керек деп айткан болчу. Мисалы үчүн бул жакта А бурчу менен С бурчунун чоңдуктары бири-бирине барабар. Ал эми Б бурчу менен Д бурчунун чоңдугу бири-бирине барабар болуш керек. Анда эмесе 4x барабар 3x плюс 35 деп айтып өтсөм болот экен. Бул жактан 3x'ти теңдеменин сол жагына алып өткөнүбүздө x барабар 35 деген жооп келип чыгат. Албетте, биз бул жактан эмнени табышыбыз керек эле? А бурчунун чоңдугун табышыбыз керек. Аларды кантип тапсак болот? Биринчи, мен 3x плюс 35-тин чоңдугун таба алайм. Бул жакта x-тин ордуна 35 койгондо 3x плюс 35 же болсо D бурчунун чоңдугу орточо 140 градус экендиги келип чыгат. Ал эми жогорудагы бурч D бурчу 140 градус болсо, анда B бурчу да 140 градус экенин айта алам. Ал эми калган бурчтар болсо y жана y деп алганыбызда бир параллелограммдын ички бурчтарынын суммасы эмне болот деп 360-ка барабар болуш керек. Анда 140 плюс y плюс 140 плюс y барабар 360. Бул жактан 2y барабар 80 деген жооп келип чыгат. Бул жактан y барабар 40 деп көрсөтүп айтып өтсөк болот. Силердин берген жооңор албетте туура. Ал эми каалаган окуучулар болсо, ушунун жооун жазсаңыздар болот. Силерге 30 секундалык убакыт берейин. Андан кийин кийинки суроо менен сабак улантайлы. Сабагыбызды улантайлы. Кийинки слайд менен ABC параллелограммда A бурчу 2x минус 20 жана BC бурчу 3x минус 10 экендигин эске алып, B бурчунун чоңун таптылар.
Soruğa cevap yok. Anda sorunu özüm çıkarmaya hareket kılayım. Albatta bu soruda qayradan qarab ötüp turgan bolsаңыздар, A burçu 2x minus 20 dep berilgen. Albatta oşol ele mezgilde C burçuda A burçu menен C burçunun çoğunluktары birbirine barabar bolsa gerek. Anda emесе men C burçunun çoğunluğunda 2x minus 20 dep жазып алсам болот. Özüңөр көргөндөй 2x minus 20 жана тиги C'нин сырткы бурчу болсо 3x minus 10 болуп турат. Булар bir түз сызыктын үстүнө болгонуна караганда, анда 2x minus 20 менен 3x minus 10'un sunması 110'a barabar boluşu gerek. 3x minus 10'un 3x minus 10 burçlarının sunması 180 gradus'a barabar boluşu gerek. Anda 2x plus 3x 5x ale minus 20 minus 10 minus 30 barabar 180. Bulacaktan 5x barabar minus 30'du tümünün 10 canı öldürdüğünüzde plus 30 bolot 180 plus 30 210. Alemi x barabar bulacaktan 42 gradus dep ko'rsatib alsak bo'ladi. Albatta, bizden so'ralgan narsa emne bolçu? B burçunun çoğunluğu bolçu. Alem B burçunun çoğunluğu bolsa, bu yer 2x minus 20 bolsa, biz bulacaktan x'in ornuna koyup görgөнüzde 2 көбөйтүлгөн 84. 84 minus 20 64 albatta. 64 bolsa, A burçu menен B burçunun summası A burçu menен B burçunun summası kançaga 180'e albatta barabar bolsu gerek. Alemi A burçunu bize 64 taptık. Alemi bizden B burçunu suralып жатышат. Barabar 180. Bulacaktan B burçunun çoğunluğu 180 minus 64. Albatta 116 деген cevap gelip çıkат. Kalan okuşlarız bu sorunda çoğun жазып alsa bolot. Albatta bu sorumuza Kıvaqta Жалабат Кыздар лицейи жооп беришкен жана силердин жооп туура. Kalan okuşlarınız bolsa, bu sorunun çağrışında жазып алсаңыздар болот. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Андан кийинки сурообуз силер менен бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосу болуп калат. Андан кийин силер менен бир 5 мүнөттүк мол беребиз. Андан кийин сабагыбыздын экинчи бөлүгүн улантабыз. Суроонун жообун жазып алган болсоңуздар, бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосу. МНКП параллелограммда диагоналдар О чекитинде кесилишет. Эгер МК узундугу 20, ОП узундугу 7 жана МП узундугу 2 см болсо, анда ОНК учуруштугунун периметрин тапкыла деп берилген суроо. Анда mesela суроонун чыгарысын силерге бир силерге көрсөтүп өтөм. Биринчи мен параллелограмм тартып турган болсом, параллелограммда МНКП тамалар менен белгилеп берилген. Параллелограмм бул жакта диагоналдар О чекитинде кесилишет экен. Мен бул чекитти О чекити деп белгилеп алсам, анда эмесе МК узундугу 20,
20 боло турган болсо, бул жакта силерге параллелограмма кошумча информациялыктар бериш керек болгон нерсе. Параллелограмда диагоналдар бири-бири менен кесилишкенде, албетте кесилишкен точка же болбосо чекит так 2ге бөлөт бул узундукту. Анда МК узундугу 20 боло турган болсо, МО узундугу 10 жана ОК узундугу да 10го барабар болушу керек. Ал эми ОП узундугу Одан Пга чейинки болгон узундук 7 см, ал эми Мдан Пга чейинки болгон узундук болсо 12 см экен. Ал эми бизден суралып жаткан нерсе ОНК үч бурчтугунун периметри дейт. ОНК үч бурчтугунун узундугу болсо, анда ОН узундугу да 7, ал эми НК узундугу да 12 болуш керек. Анда булардын суммасын карай турган болсок, 10 плюс 12 плюс 7 барабар 29 деген жооп келип чыгат. Албетте бул бизде Б варианты болуп калат. Ушул менен силер менен бүгүнкү сабактын биринчи бөлүгү өз аягына чыкты. Силер менен 5 мүнөт тыңоо берели, андан кийин сабагыбыздын экинчи бөлүгүн баштайлы.
Анда эмесе биз сабагыбыздын экинчи бөлүгүн баштайлы. Экинчи бөлүмдөгү биринчи суроо: тең капталдуу трапециянын бир бурчу 100 градуска барабар, калган 3 бурчту тапкыла деп берилген суроо. Албетте, бул суроо силер үчүн жеңил болуусу керек деп ойлойм. Бул суроодо өзүңөр көргөндөй бурчтар берилген жана биз тең капталдуу трапецияга байланыштуу болгон эмнелерди, диагоналдар берилген. Ушул тең капталдуу трапецияга байланыштуу болгон АЦБ бурчун аныкташыбыз керек жана табышыбыз керек. Же болбосо ДБЦ бурчунда ушул сыяктуу эле. Суроону чыгарып көрөлү анда. Биринчи бизге берилген тең капталдуу трапецияны тартып ала турган болсок. Бул трапецияда кандай АБЦ тең трапециянын негиздери биринчиси БЦ, ал эми кийинкиси АД деп берилген трапеция экен. Бул трапецияда БДА дейт, биринчи биз диагоналдарында жүргүзүп алышыбыз керек. Диагоналды жүргүзүп алганыбызда БДА бурчу 37 градус, яғни бул бурчту мен 37 градусты белгилеп алсам болот. Ал эми СДБ бурчу болсо, СДБ бурчу болсо, бул бурч 46 градус экен. Ал эми бизден суралган нерсе ДБЦ бурчу, бул бурч. Ал эми АЦБ бурчу, андан сырткы АЦБ бурчу. Бул бурчту иртеп алсак болот. Албетте, өзүңөр көргөндөй АД жана БЦ бири-бирине эмне параллел болгондугуна байланыштуу. Бул параллелдерде ички бурчтар 37 болсо, бул жерде 37 болуусу керек. Бир эле мезгилде эмне болот эле? Буларды эскеришибиз керек болгон нерселердин капталдуу
Трапеция болгонуна байланыштуу бир гана мезгилдин өзүндө y да 37 градуска барабар болуш керек. Себеби бул бурч менен x бурчу менен y бурчу да бири-бирине барабар. Анда бизден суралган бурчтар 37 жана 37 деп жоопту калтырсак болот. Калган окуучулар болсо суроонун жообун жазып алсаңыздар болот. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Бул суроонун да жообун жазып алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Трапециянын ортоңку сызыгы 3 см барабар. Ал эми бир негиз экинчисине 3,2 см чоң. Трапециянын негиздерин тапкыла деп берилген суроо. Суроонун жообунан да азырынча A варианты 1,4 жана 4,6 деп келиптир. Жакшы. Анда суроону чыгарып көрөлү. Биринчи, биз трапецияны тартып турган болсок, бул трапеция жөнүндө бир гана бизге трапеция экендиги гана берилген. Жана муну ортоңку сызыгы деп. Ортоңку сызыгы белгилеп алып турган болсок, бул жакта силерге кошумча информация катары ABCD деп берилген бир трапеция болсун. Жана аларды кескен МК ортоңку сызыгы болсун. Бул жакта МК сызыгынын узундугун табуу үчүн трапецияда силерге оңой жолу негизги же болбосо астыңкы негиз менен АБ узундугу менен CD узундугунун суммасын 2ге бөлгөнүбүздө ардан бизге ортоңку сызыктын чоңдугун берет экен. Анда бизге берилген нерсе ортоңку сызык 3 см барабар экен. Анда биз бул формула аркылуу чыгара турган болсок, ал эми АБ узундугун биринчисин x деп алсак, ал эми экинчи узундук болсо эмне болот? Андан 3,2 см чоң экен. X плюс 3,2 см бөлүнгөн 2. Бул жактан 6 барабар 2x плюс 3,2 дейт. Бул жакта 2x барабар 2,8, x барабар 1,4 деген жооп келип чыгат. Албетте биз негиздерди карай турган болсок, бирөөсүн x, бирөөсү x плюс 3,2 деп алганбыз. Анда силер айткандай, албетте А варианты биздин сурообуздун туура жообу болуп калат. Каалаган окуучуларыбыз суроонун жообун жазып алса болот. Бир аз да убакыт беребиз.
Andan keyingi суроо менен сагызды улантабыз. Суроонун жообун жазылган болсоңуздар, кийинки суроого көңүл бурайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. ABCD параллелограммда BE кесиндиси B бурчунун биссектрисасы болуп эсептелет. Эгерде AD узундугу EB узундугуна барабар болсо, анда D бурчун тапкыла деп берилген суроо. Суроого жооп бере тургандарыбыз барбы? Азырынча эч кимден жооп жок. Анда эмесе биз суроону чыгарганга аракет кылайлы. Биринчи, бул жакта биздин эскеришибиз керек болгон нерсе ABC'de bir parallelogram ekendigi. Anda mesela AD uzunluğu менен BC uzunluğu da birbirine barabar boluşu gerek. Anda özüңөр көргөндөй AD uzunluğu, EB uzunluğu жана BC uzunluqları birbirine barabar. Ал эми башка биздин көңүл бурушубуз керек болгон нерсе биrbirine карама каршы болгон бурчтар биrbirine barabar болушу керек. Жана biz бул бурчту x деп ала турган болсок, бул бурчта A бурчу да x болушу шарт. Эмнеге? Себеби бул жактан өзүңөр көргөндө DE менен AB же болбосо ABED бир тең капталдуу трапеция болуп турат. Бул жакта калган узундуктарга карабаганыбызда бул узундук ABDE узундукта ушул 4 бурчтукту караганыбызда ал тең капталдуу трапеция болуп турат. Анда тең капталдуу трапеция өзүңөр көргөндө бул бурч x болсо, кийинки бурчта x болушу шарт. Ал эми башка бир нерсени карай турган болсок, B узундугу бул жер биссектриса болгондон караганда бул бурчу x болсо, бул бурчта x болот. Андан сырткары ABC'de да бири-бирине карама каршы болгон бурчтар бири-бирине барабар болушу керек. Анда бул бурч x плюс x 2x болсо, D бурчу да 2x'ге барабар. Ал эми бул бурч 2x боло турган болсо, E бурчу да эмне болушу керек? 2x болушу керек. Ал эми бизден суралган нерсе D бурчунун чоңдугун табышыбыз керек. Албетте анда x плюс 2x плюс 2x 360 градуска барабар болуш керек. Бул жакта ички бурчтардын суммасы x плюс x 2x плюс 2x плюс 2x 6x барабар 360. Бул жакта x барабар канча болуп чыгат? 60 градус болуп чыгат. Албетте бизден суралган нерсе эмне? D бурчунун чоңдугу 2x барабарында 120 градус деп айтып өтсөк болот экен. Бул суроонун туура жообу 120 градус. Калган окуучулар бул суроонун да жообун дептериңиздерге жазып алсаңыздар болот. Бир аз да убакыт беребиз. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантабыз.
Суроонун жообун жаза алган болсоңуздар, кийинки суроого көңүл бурайлы. Кийинки сурообуз ромб менен байланыштуу болгон суроо. Ромбтун диагоналдарынын бири анын жагына барабар дейт. Ромбтун бурчтарын аныктагыла деп берилген суроо. Мына силер бул суроону жандагы ромбтун фигурасын колдонуп оңой чыгарсаңыздар болот. Азырынча бул суроо менен байланышкан жооп келген жок. Анда эмесе суроону өзүм чыгарганга аракет кылайын. Биринчи, бизге берилген бул фигураны колдонуп суроону чыгарганга аракет кыла турган болсок, бул жакта ромбтун диагоналдарынын бири анын жагына барабар дейт. Анын жагын карай турган болсок, бул жак А болсо, ал эми АД узундугу да А экен. Ал эми калган бул бурчта АЦ узундугу да анда суроодо берилгенине караганда эмне болот? Бул жерде А болот экен. Анда 3 жагы тең А боло турган болсо, бул кандай тең жактуу 3 бурчтук болуп калат. Тең жактуу 3 бурчтукта анда бардык бурчтары 60 градус болууга тийиш. Ал эми бизден суралган нерсе бул ромбтун бурчтарын табышыбыз керек. Бир бурчу 60 градус, кийинки бурчу бул жер 60 градус болсо, бул жерде 60 градус болот, бул жерде 60 градус. Каршыдагы бурчта 60 градус болушу керек. Анда бурчтары 60, 120, 60, 120 болушу керек. Анда биз үчүн туура жооп кайсы? С варианты деп белгилеп айтып берсек болот экен. Каалаган окуучулар бул суроонун жообун жазсаңыздар болот. 30 секунд убакыт, андан кийин кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Суроонун жообун жаза алган болсоңуздар, кийинки суроого көңүл бурайлы. Кийинки сурообуз ромбтун диагоналдары анын жактары менен бирөөсү экинчисинен 20 градуска кичине болгон эки бурчту түзөт. Ромбтун чоң бурчун тапкыла. Албетте, биз ромб менен байланыштуу болгон суроолорду чыгарып жатканда, биринчи көңүл бурушубуз керек болгон нерсе, же болбосо жазуу түрүндө берилген суроолорду чыгарып жатканда, геометриялык суроолордон биринчи биз фигураны тартып алып, суроону чыгарсак, суроонун жообуна оңоюраак жетебиз деп ойлойм.
Suroğuzdu çağırayla. Birinci men romtu tartı ola turgan bolsam. Tömönküde bir figura bola turgan bolsa romp. Al эми бул жакта бизде айтылган нерсе ромптун диагоналдары анын жактары менен бирөөсү экинчисине 20 градуска кичине болгон деп атат. Мисалы үчүн мен бул бурчту x деп ала турган болсом, бул бурчанды x минус 20 градус болушу керек. Албетте, бул жакта көңүл бурушубуз керек болгон нерсе ромп ар дайым диагоналдар бири менен 90 градуста кесилишет. Анда бул жакта бизге bir üç burçluk ortağa gelip çıktı. Bir burcu x, keyinki burcu x minus 20, alem bir burcu 90 bolgon, bir üç burçluk. Bu jaktan men x'ti oňoý menen tap alsam bolot. 2x plus 70 barabar 180, bu jaktan 2x barabar 110, alem x barabar kança bolup kaldı? 55 bolup kaldı. Bu jakta romptun burçlarını karay turgan bolsok, bizde romptun çoň burçu da bolat. Romptun bir burçu bu jakta x kança? X 55 bolup kaldı. Bul jer 55 bola turgan bolsa, keyinki bul jer da 55 boluş gerek. Anda çoň burçu albatta D variantında görsetilgөндөй 110 gradus bolup kalır. Kalan okuçularız bu sonda çoğun defteriňizlerge жазып alsaňızlar bolot. Suronun çoğun жазылган bolsaňyzlar, keyinki suroga köňül burayly. Keyinki suroda romp menen baýlanşykly bolgan suro. ABCD rombunda A burçu 60 graduska, al эми AB uzunluğu 6 cm barabar. B çokusundan AD jana CD jagına katары menen BM jana BK perpendikülari жүрgüzülgön. MD jana SK kesindilerinin uzunluklarının summasını tapla dep berilgen suro. Albatta, bu suro üçün sizlerge 1 minutlik vakt bereli, andan keyin suronu sizler bilen birge çağırıp görüyoruz. Yaxşı, suronun çoğunu çağırıp görelim. Birinci ABCD rombunda bizge bilgen janagı figuraga ABCD burçtan belgilep alaylı. A, B, C jana D burçların. A burçu 60 gradus eken, bu burçta 60 gradus dep belgilep alsak bolot. Al эми AB uzunluğu 6 cm eken. Al эmi B çokusundan CD uzunluğuna jana AD uzunluğuna perpendiküler жүрgüzülgön. Bular kanday? Bu jerde 90 gradus bolat. Perpendiküler жүрgüzülgöndө, al bu jerde 90 gradus bolat. Al эми MD jana SK deyt. Bu jakta kaysı? BM jana AD'ga BM, al эми BK perpendiküler жүрgüzülgön. MD jana SK kesindilerinin uzunluklarını tapkıla. MD jana SK uzunluklarını. Bu jerde birini x desek, birini y dep alaylı. Kesintilerin uzunluklarının summasını tapa turgan bolsok, birinci sizlerde bu jakta karay turgan jerimiz, bu jer 90 gradus bolup turgan bolsa, M burçu bu jerde 90 gradus alsam bolot. Al эми B burçu bu jerde 30 gradus dep belgilep alsam bolot. Al эми kalgan jakta da bu jerde
60 gradus болот турган болсо, A бурчу C бурчу да 60 градуска барабар болуш керек. Ал эми K бурчун өзүңөр көргөндөй 90 градус болсо, бул жердеги калган бурчта 90 градус. Ал эми бул бурчта анда 30 градус болот. Өзүңөр көргөндөй, бизде ABM 3 бурчтугу менен BCK 3 бурчтугу 1 3 бурчтук экендигин айтылам. Анда мен дагы тригонометрияны колдонуп, синус 30 барабар кандай? Синус 30 AM uzunluğu bölüнгөн гипотенуза деп алсам болот. Ал эми AM uzunluğu канча? AM uzunluğunu A деп алып турган болсом, A бөлүнгөн гипотенуза 6. Анда 2ден 1 барабар A бөлүнгөн 6 деп көрсөтүп алсак болот. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй A барабар 3 деген жооп келип чыгат. A 3 боло турган болсо, бизден суралган нерсе MD uzunluğu X болчу, ал да 3 барабар. Ал эми бул жогорудагы 3 бурчтук менен асты жактагы 3 бурчтукта бири-бирине окшош үчтүктө окшоштуктар аркылуу Y-да 3 деп айтып алсак болот. Анда X плюс Y албетте V вариантында көрсөтүлгөн 6 сантиметрге барабар деп бул суроонун жообун айта алам. Калган окуучулар бул суроонда жообун жаза алсаңыздар болот. Мындан кийинки сурообуз силер менен бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу болуп калат. Суроонун жообун жазган болсоңуздар, анда бүгүнкү сурообуздун акыркы суроосу төмөндөгүдөй. Тик бурчтук менен байланыштуу болгон суроо. Албетте тик бурчтук деген эмне? Биз тик бурчтукту rectangle темасын англисинде rectangle деп айтабыз. Тик бурчтуктун жандаш жактары 6 см жана 8 см. Анда анын диагоналын тапкыла деп берилген суроо. Албетте силер үчүн оңой болгон суроолордун бирөө болушу керек деп ойлойм. Жакшы, V варианты деп жооп беришиптир. Жакшы. Анда эмесе суроону силер менен бирге чыгарып көрөлү. Биринчи, тик бурчтукта тартып ала турган болсок, тик бурчтукта ардайым эскеришибиз керек болгон нерсе, ар бир бурчтары атын айтып тургандай эле тик бурчтук же болбосо 90 градус деп айтылып өтүлөт. Анда анын бир жагы 6 см, аны экинчи жагы болсо 8 см экен. Анда мен анын бир диагоналынын узундугун карай турган болсом, бул диагоналдын узун Пифагор теоремасы аркылуу таба алсам болот. Пифагор теоремасы аркылуу 6-нын квадраты плюс 8-нин квадраты барабар x квадрат. Ушул форма аркылуу таба алсак болот. Анда эмесе x квадрат барабар 6-нын квадраты 36, ал эми 8-нин квадраты 64. X квадрат барабар 36 плюс 64 100гө барабар. Эки жактын тең квадраттык номерин алып турган болсок, x барабар 10 деген жооп келип чыгат. Албетте x бул биздин тик бурчтуктун эмнеси диагоналдын узундугу болчу. Албетте бул суроого силер айткандай V варианты 10 см деп жообун көрсөтсөк болот. Ушул менен силер менен бүгүнкү сабагыбыз өз аягына чыкты. Мындан кийин силер менен дагы жалпы республикалык тестилөөгө даярдоо боюнча дагы бир сабагыбыз болот. Андан кийин силер менен жалпы республикалык даярдоого керектүү болгон математика боюнча темаларды бүтүргөн болобуз. Албетте кошумча сурооңор жана кошумча тема түшүндүрүү керек болсо, муну бизге калтырсаңыздар, айтсаңыздар, биз ал темада силерге жардам берүүгө аракет кылабыз. Анда эмесе силер менен ушул жерде сабагыбызды аяктайлы. Кайрадан менин жума экинчи күн саат 16:30да силер менен жолугушканча деп коем. Саламатта калыңыздар.